Кийин ошол жылдын аягында Аскар Акай айтып атат. Тарыхчылар жазбай жүргөндөн кийин өзүм жазууга туура келбедиби деп бир айтып атат. Негизи ал ушул маселени көтөргөндүгүнө албетте биз алкыш айтабыз. Ошондо мамлекеттен көп каражат бөлүнүп, илимий жыйындар, бир жыйнактар чыкты. Археологиялык, этнографиялык экспедицияга да мүмкүнчүлүк болду. Эл аралык байланыш андан ары чыңдалды. Мунусу жакшы. Бирок маселе ушунда. 2200 жылдык мамлекеттүүлүк тарыхы деген өзү туура эмес болуп атпайбы. Себеби биздин заманга чейинки 201 жылы баягы Сымасян өзүнүн Шиитзи деген эмгегинде жазып калтырган окуя ал кыргыздардын мамлекетинин тескерисинче жыгылышынын датасы болчу. Аны кыргыздарды ал кезде ири байыркы түрк элдеринин бири болгон Хун мамлекети, хундар басып алышкан. Демек, ошол жылы басып алгандаса, ага чейинки тарых тек гана жазма маалыматтарда айтыла элек деп гана бүтүм кылышыбыз мүмкүн эле да. Демек, этнонимдин эскерилиши деп гана көрсөтсөк болмок. Бирок кийин ошондой иликтөө андан ары улантылып, 2019 жылы өтө сенсациялуу бир жаңылыкка күбө болдук.